сурет салганда жанагы матамызга болсун, кагазга болсун, кай кезде болсун осундай шеңбер гүл салуудун эң жеңил тәсили, эч кандай шаблонго сүйөнбөй, эчтекеге сүйөнбөй тез салуу тәсили. Әрі тең, әрі колайлы чыгат. Осылай өстүп, не мына ара кашыктыкты 1 сантиметр немесе 2 сантиметр, 3 сантиметр объемын гүлдүн ыңгайын чыгарганыңызга карай үлкейте бересиз. Солай тең сала отуруп, міне мынандай плюс жасап алдык. Енді осының орталарын былай карай бөлөмүз дагы да. Осылай бөлө отуруп, күн сыяктуу шоқ жасап алдык. Енді осылардын орталарын дугообразный линиялар менен косамыз. Енді кимге калай керек, мисалы үчүн кейбир адамдарга мына сыяктуу тең сүргүдө болот, ар түрлүү кылып шүкүрлүү кылып да жасауга болот. Ар калай кылып салбоомузга болот. Немесе мынаны уш кылып чыгарсак да болот. По кругу, ол ар кимдин өзүнүн каалооуна карай. Мына жагы шүкүрлүү, мына жагы догалды гүлдүн тәсили чыкты. Енді ары карай жапырак. Жапыракты да тоже линия косуп, осыған жалгап четине салуымызга болот. Дого аркылуу ар түрлүү жапырактар сала берүүгө болот. Ар кимдин каалооуна карай осылай жубандау кылып салууга болот. Жіңішкелеу, орташа. Осындай суреттер жанагы жиі сала отура кестелерди ары карай үлкөйтө берүүгө болот. Көйлөктүн жээги, этеги, жанагы ар түрлүү ашекейлүү буюмдар жасаганда немесе мына сыяктуу гүлдүн тәсилдерин пайдаланууга болот. Эң жеңил тәсили мына осы биринчи мына жак оң жагында турган нускасы, мына биринчи тәсили. Мына жак экинчи тәсили. Мына енді жапырактарды жасаудун тәсилдери. Мына буган ары карай өрнөктөйм десе, осылай өрнөктөр косуп, ары карай да кестелей берүүбүзгө болот. Орталарына моншак тастар косуп, кестелөөдүн ар түрлүү жанагы тәсилдерин пайдаланса болот. Жана ол түс үйлесимдилиги менен түстөрдүн жиптерин жана сайкестендирүүнө да тоже аса маани берилет. Себеби ол өңүн ашуу үчүн деген сыяктуу. Ары карай жалгастырып түрлүү тәсилдер салып, онун үстүн безендирип, әсемдеп, моншак косуп, кестелеп